Саламатсыздарбы? Садыр Жапаров реклама кылып жаткан Тулпар карта кимдики? Биз дагы Тулпар картадан түшкөн кирешени мамлекет эле алат деп ойлоп жүргөнбүз. Бирок андай эмес. Иликтөөнү аягына чейин көргүлө, азыр сиздерге кызыктуу маалыматтарды айтып берем. Азыр социалдык тармактарда жол кире 40 сомго көтөрүлөт деген кызуу талкуу болуп жатат. Ал эми президент дагы жол кирени көтөрүлүшүн колдоп, Тулпар картаны жарнама кыла баштады. Накталай төлөмдөр канча түшүп жатканын эч ким билбейт. Тоо өтер жерин айтканда айдоочунун чөнтөгүнө кетет. Ошондуктан ар бир шарттык жаран карта алгыла да 17 сомдон накталай эмес төлөгүлө. Эң жок дегенде ушундай жол менен болсо да уурулуктуу коррупцияны жок кылганга жардам берсеңиздер болбойбу? Тулпардын сайтын карасак, домендин ээси BPC KG деген жеке компанияга катталган. Алар Бишкек мэриясы менен иштешерин жашырбай эле жазып жүрүшөт. Эми Минюска карайлы. Ээлердин арасында Бишкектик муниципалдык мекеме бар. Бирок дагы эки негиздөөчүсү бул жеке компаниялар. Бирөө Закиров Журат Шакирович деген россиялык жаранга караштуу. Экинчisi компания болсо Кипрдик офшорго катталган, ээлери белгисиз. Сабырова Машка боюнча еще маалымат жок. Айты сейчас отправляем. Биринчиден, эмнеге президент жеке компаниянын кызыкчылыгын көздөп, жарнама кылып жүрөт? Тулпарга өткүлө деп мамлекеттик телеканалдар дагы бүт элди көндүрүп атышат. Президенттин кандай кызыкчылыгы бар? Барын сатып бүткөзөң о кыргызым, колтуңдун жүнүн сатып, сат. Экинчиден, Тулпар карта бул кыргыз жарандардын өздүк маалыматтарын топтогон технология. Компаниянын ээлери жана кызматкерлери Тулпар картанын ар бир колдонуучусу кайсыл жерде, кайсыл автобус менен жүргөнүн биле алат. Ошентип биз жөндө маалымат Кипрге жана Россияга кетип жатат. Ар бир жарандардын маалыматтарын чет элдик компанияларга берип жатышкандары биринчи жолу талкууга алынган жок. Адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. Туурабы? Жеке маалымат сакталыш керек. А биздечи жакында эмне болду? Жана мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Мамбетов менен орун басар Айнура Туйбаянын деп бир маалыматты чыгарып жиберишти. Кимдин каяка баратканын, кандай машина менен баратканын, алдында ким отурганын, кимдин каяка колун салып баратканын эмнеге чыгарышат? Ал эми президент Садыр Жапаров Тулпар картаны жарнамалоодон мурун бул жөндө ойлондубу экен? Кандай кызыкчылыгы бар деген суроого азырча жооп жок. Жаштар менен күрөшөт. Садыр Жапаров сөз үстүндө бүгүнкүндө шайкасы менин ордума келет. Кечеги соттун чечими бийлик бизди коркутуп, биздин ишибизди токтотууну көздөп чыгарды. Биз корккон жокпуз. Иликтөөлөрдү чыгарганды уланта беребиз. Саламатта болгула, лайк баскыла, бөлүшкүлө, Patreonго жазылгыла. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштарды. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.